Кайчы өтүүдө кыйынчылык болсо, кайсы унаа жол берет? Азыр бул сүрөттү карасак, эки унаа мына бири-бирине жакындап калды. Анан суроо кандай болуп атат? Кайчы өтүүдө кыйынчылык болсо, кайсы унаа жол берет дейт. Аны биз кандай кылып билсек болот? Жол белгиге карайбыз. Оң тарапта эскертүүчү белги турат, 12% тик ылдый иштеген. Бул жерде азыр сүрөттү караганда жеңил унаа жогоруга чыгып баратканга окшоп көрүнүп атат да, бирок негизи жеңил унаа тик ылдыйышка түшүп баратат. Ал эми жүк ташуучу унаа тик өйдөлүшкө чыгып келатат. Мына ушул учурда ким жол берет? Негизи эреже боюнча жогоруга чыгып келаткан унааларга дайыма жол берилет. Себеп дегенде ар кандай учурлар болот. Мисалы кыштын күндөрү өзгөчө жогоруга чыгып келаткан унаа токтой турган болсо, артка кетип калуу коркунучу бар, жүгү бар болушу мүмкүн. Ошол себептен эреже боюнча тик өйдөлүшкө чыгып келаткан унааларга дайыма жол берилет. Азыр бул жерде жеңил унаа тик ылдыйышка түшүп бараткандыктан ал жүк ташуучу унаага жол бериш керек. Ошондо кайсы унаа жол берет дегенде жеңил унаа деген жооп тура болду. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.